Коронавирус инфекциясы COVID-19 коронавирустун жаңы штаммы SARS-CoV-2 тарабынан пайда болот. Аталышы вирустун түзүлүшүнө байланышкан. Анын тикен сымал өсүндүлөрү таажыны элестетет. Өзүнүн тикенегинин белок спайкы жардамы менен вирус дени сак клетканы ачкыч менен ачкан сыяктуу кирип кошулат. Андан соң вирус клетка менен биригет, ал эми анын гендик материалы ичине кирет. Дени суу клетканын ичине киргенден кийин коронавирус клетканы программалайт. Ал жаңы вирустарды өндүрүү боюнча фабрика болуп калат. Ооруга чалдыккан вирус бузулуп, жана жок болгонго чейин ал вирустун миллиондогон көчүрмөлөрүн чыгара алат. Вирустун жугуусу жөтөлүү, чүчкүрүү же сүйлөшүү учурунда негизинен аба аркылуу жүрөт. Дени сак адам оорулуу адамга түздөн түз жакын жайгашкан тегиздиктерди же ал пайдаланган буюмдарды кармалаганда вирус байланыш жолу аркылуу жугушу мүмкүн. COVID-19 организмге мурун жана ооз аркылуу келип түшөт. Андан кийин дем алуу жолдоруна кирет. Вирустун кирип келишине иммунитеттин кубаттуу жообу башталат. Көпчүлүк учурларда иммундук система вирусту жеңет, адам ооруну жеңил же орточо формада көтөрөт жана сакайып кетет. Ал эми вирус өпкөгө киргенде оору кыйыныраак өтөт. Иммундук система өтө активдүү күрөшөт жана вирусту эле эмес, ошондой эле ооруга чалдыккан клеткаларды дагы жок кыла турган көп сандаган иммундук клеткаларды өндүрөт. Адамда коронавирус инфекциясынын оорулошуусу пневмония өөрчүйт. Альвеолалар суюктукка толот жана өпкө организмди жетишээрлик өлчөмдөгү кычкылтек менен жабдый албай калат. Кычкылтек жетишсиздигинен улам жүрөк жыйрылууларынын жана дем алуу кыймылдарынын жыштыгы көбөйөт. Адамдын дем алуусу кыйындайт, абалы оор болушу жана ал гана эмес кескин оорулошуп кетиши мүмкүн. Курч дем жетишсиздиги өөрчүйт. Мындай учурларда кошумча кычкылтек берүү керек. Иммундук клеткалар өтө көп иштелип чыгуусунун натыйжасында организмдин бүтүндөй органдарынын жана системаларынын иши бузулат. Бул бактериялык инфекциясынын кошулуусун жеңилдетет. Анын жыйынтыгында оорулоонун абалы начарлайт жана өлүмгө алып келиши мүмкүн. Коштогон жүрөк кан тамыр ооруларынан, диабет, семирүү, дем алуу органдарынын ооруларынан жабыркаган 60 жаштан жогорку курактагы адамдарда оорулошуулар жана дарттын оор өтүү тобокелчилиги жогору. Эмдөө коронавирустун оор өтүүсүнөн коргоодо өзүнүн эффективдүүлүгүн далилдеди. Ал жогорку тобокелчилик топторундагы өлүм көрсөткүчүн кыйла азайтат. Өзүңөрдү жана жакындарыңарды коргогула.